Салам достор. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кыргыз ММА чөйрөсүндө болуп жаткан эң актуалдуу жаңылыктар менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Баарыңыздарга белгилүү болгон биздин мыкты мушкер Канат Келдибеков ACA 113 турниринде беттешке чыкты. Анын бул жолку каршылашы россиялык тажрыйбалуу мушкер Александр Матмурадов болду. Беттештин башында эле Канаттын атаандашы Александр байкаларлык чоңураак экени көрүнүп турду. Беттешти эки мушкер тең этияттык менен башташты. Беттештин башынан баштап эле биздин мушкер октагондун так ортосун ээлеп, атаандашына кысым көрсөтө баштады. Бир нече сокку алмашуулардан кийин биздин мушкерибиздин атаандашы ийгиликтүүрөөк чыгып жатты болуш керек. Анан биринчи раунддун аягында Канатбек күтүлбөгөн жерден тизе соккусун өткөрүп жиберди. ACA уюмунун дарыгерлер тобунун чечими менен Канат Келдибеков беттешти уланта албай калды. Ошентип Александр Матмурадов жеңүүчү деп табылды. Биз мушкерибизди болгону жеңгенде гана колдобой, ушундай жеңилүү ызасын тартып жатканда да колдоо көрсөтүп коелу. Ушундай патриот жигитибизди колдоп, жакшы сөздөрүбүздү жазып, бир аз болсо да маанайын көтөргөнгө аракет кылалы. Албетте биз өзүбүздүн мушкерибизге батыраак айыгып, жеңүү огуна чыгып алышын каалап кетебиз. Достор, ММА дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу жаңылыктар менен ар дайым кабардар болуп туруу үчүн Мушкер каналына катталганды унутпаңыздар. А мен болсо сиздер менен кайрылышам. Көрүшкөнгө чейин.